Даба издеп келип, ооруканадан өлүм тапкан өспүрүм ак халатчандардын жоопкерчиликсиз кылган мамилеси жана уулунун эмне болуп өлгөндүгүн билбей калган эне 12 жаштагы Нурсултан бейтапканадан көз чумду. 27 сентябрь күнү таң эрте эне баласынын табы жакшы болбой аткандыгын байкап бейтапканага алып жөнөйт. Жугуштуу оорулардын республикалык ооруканасы. Эне бала алгач кабыл алуу бөлүмүнө келет. Бирок аларды анализ тапшырып келүү үчүн Банецкий лабораториясына жиберет. Баланын акыбалы минута сайын начарлап турган. Биз жаткызбайбыз деди. Эмне себеп мен дедим. Сиз азыр ногумиске направление берем деди. Гепатит А, Б, Сына тапшырасыз деди. Анан келесиз деди мага. Мен алдымда карадым, балам состояниясы тяжелый болуп, алы кетип атканын көрүп туруп, инфекцияны албай коет. Ошентип эне бала шаар айланып, бир күн кечке анализ тапшыргандан соң, эртеси 28 октябрь күнү бейтапканага жатат. Арадан 2 күн өткөндөн соң 30 октябрь күнү Нурсултан апасына телефон чалып, кийимдери тердегенден улам суу болуп калгандыгын айтат. Таң атканча терезе ачык, жабылбай калган. Тагыраагы бала суу кийимчен жатып калгандыктан сууктап калган. Муну медайымдар байкаган эмес, балким караган эмес. Мама мен дейт, кече аябай тердедим деди. Майкама чейин суу болуп калды деди. Бутум баары муздап кетти да. Аке мен караңда аябай тердегем да. Тердеп ысып кеттим, жүдөп жүрөм. Неш болуп носким жасасам, кайф алып уктап калып турдум да. Турсам эле бурдум муздак, бутум муздак. Ачынып жатып калып турдум бир жерде. Ошентип эле жаткан жеримден ошо үшүп калып турдум да. Биякта эшикти култап коелу десек, култанбайт, эже ачып коет кечке эле. Больницага келип, балам кийимин котороюн десем, кототурбай койду. Чыңыз эже депчи, бияка киргенге болбойт деди. Которуп койчу, суранам сенден дедим. Ошондо дагы үстүңкү толстовкасы менен футболкасын чечип, майкасын которбой эле пижаманын үстүнөн кийгизип коюптур, болду. Назира айымдын айтымында баладан бейтапканага жаткандан баштап 4 жолу 11 флаконго кан алышкан. Кандарды арт-артынан Аква, Банецкага, Хуман лабораторияларына жиберишкен. Бирок бардыгы тең бир эле анализ үчүн гепатит А, Б, С. 11 флакон кан тапшырып атабыз комада жаткан балага. Одно и то же гепатитке алдыртып атат канды. Была не была деген сөз. Была не была депчи. Аквадан көрүп туруп тапшырганбыз мынакей кече бул ошол эле десем, мынтип карап туруп, ким жөнөттү эже деди. Бияктан инфекционныйдан жөнөтүп атат бизди дедим. Одно и то же мен билем дедим. Биз уже Банецкийге тапшырганбыз, жок болчу булар дедим. Аквадан да жок дедим. Бул ошол эле анализди кайра тапшырып атат го эжеске деди. Мисалы эркектерде 4 литр, аялдарда 5 литр кан болот. Ал эми өспүрүм куракталардан алардан бир аз азыраак. Элестетиңиз, 11 флакон кан ден соолугу мыкты деген адамдан алганда ал канчалык алсыраарын. Ал эми комада жаткан адамдын акыбалы кандай болот? Назира айым Нурсултандын оорусу олуттуу экенин башында эле дарыгерлер билгендигин айтты. Эгерде колдорунан келбесе, ар кайсы жакка анализге жибербей, бир багытка багыттаса, балким башкача чечимдер болот беле. Деп туруп анан эже составын, печень составысына бир белекеттер көп болуп атат деди. Деп бага айттым, балам жанында жатайынчы мен. Чөтө балам жакшы эмес деди. Билет деги эчтеке кылбайт, капельница эле кылабыз биз. 2 мал капельница эле кылабыз деди. Башка эчтеке кылбайт экен, болду. Мен жүрөм сезип атат, пока не поздно дедим. Булар менин баламды өлтүрүп койгон, мен билем дедим. Бул ичинде эле уже өлгөн дедим. Просто его откачали дедим. Камералары өчүккен дедим. Багы дыхательный аппарат коюп койгон дедим. Они уже мени даярдап аткан дедим. Миңден бирөөсү, миллиондон бирөөсү түрүлөт деп. Биз рекорд кылабыз. Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча рекорд бундайдан
копадан шығып кетсе это чудо болады деп. Бұлар шылыңдап байыздеп айлысын адамды ойлайды. Бұлар деген монстр екен, монстр просто. Ештеңе жоқ, суыле тамызып отырды, ештеңе жоқ, суыле тамызып отырды. Уже başımda айлап қалды, Құдай. Назира айым баласы қаза болгондон соң дал ушул кагазды колуна алган. Анда боордун өтүшкөн оорусу деп турат. Ооба, боордун бул түрү менен ооруган бейтаптардын боорун сөзсүз түрдө алмаштыруу зарылчылыгы келип чыгат. Суроо, эмне себептен ак халатчандар баланын диагнозун билип туруп, боорун алмаштырууга сунуштама берген эмес? Суроо көп, бирок жооп жок. Анткени сөзүбүз курулай болбош үчүн айтып коелу, биз жетекчиликке барганыбызда алар жооп берген жок. Жетекчиси ордунда жок болуп, орун басары олуттуу оңтойлуу дагы жооп берген жок. Тагыраагы эшигин ичинен илди. Темирман Сейитбекұлы, Сокол медиадан. Анан бизге бул 12 жаштагы Мудушев Нурсултандын апасы кайрылган себеби мен буга чейин да балам больницага жатып кеткен дейт, бул жергечи. Жатып кеткенден кийин бирок өткөндө балам бул жактан каза болуп калды дейт. Эмне болуп каза болду десек, бул жакта чыгында врачтардын күнөөсү болуп калды дейт. Күнөөсү болуп калды деп бир канча мисалдарды келтирип бизге айтып берди. Анан биз экинчи тарапта сурашыбыз керек да, чынбы? Анан эгер бул жактыкына чыгарып ийсек бир тарапта болуп калат. Балким силердин жындыңар бар. Биз толук маалыматты силерге азыр бере албайбыз. Инфекционный деп атпайбы, баягы жугуштуу оорулардын бейтапканасы. Анан эшик терезелердин баары жабык болуш керекпи өзү негизи? Кандай? Азыр ачык боло берет. Азыр инфекционный контроль боюнча даже жанакы корь деп атпайсың, кызамык ушундай ооруларды аябай 100% жанакы заражение болгондорго дагы форточкаларды ачып эшикти ачылганга мүмкүнчүлүк берилет болот. Общий обследование деп коет эмеспи? Ошондо жүргүзөсүздөр, чынбы? Жүргүзөсүздөр, кан аласыздар, башка. Ал эми бул мисалы Аква, Банецкий деген сыяктуу лабораториялар бар эмеспи? Аларга жөнөткөн максат кайсы? Биз деген жөнөтөбүз эмне кандай учурда. Биздин больницада ушундай бир анализдер жүрүлбөгөндөрдү биз анализдерди башка лабораторияга жиберебиз. Жибересиңер? Любой родственник бир туугандар өздөрү чечишет. Кайсы Аква, азыр көп да Хумен, Банецкий деген аны мындай конкретно ойка барып тапшыргыла дейт. Менин колумда бир кагаз турат да, Банецкийдики дагы ошол Хуманыкы дагы ошол Акваныкы да турат да, кагазычы. Бирок баары тең, ошо бир эле анализ, бир эле орнуку менен да. Анан кайра флакон кан ала бергенде максаты кайсы? Мисалы Аква чыгарып берип атат. Бул отрицательный, мында жок экен эчтеке депчи. Мисалы да бул. Анан аны эми кайра Банецкийге жиберген максаты бар, Хумага жиберген максаты барбы? Муну мен мисалы бир чоң адам жок негизи да. Эми сизден дарыгер катары сурап атам да. Мен айтып атам, жок бизде жаза албаган анализдер частный. Жок, ошо бир эле ооруга, мисалы гепатит С, Б, Д деп атпайсызбы? Ошого мисалы Аквага жибердик азыр туруп жибердик да. Анан жыйынтыгы келгенде жок булар туура эмес болуп калды окшойт. Тиги Хумага барып келчи деп жиберген максаты бар. Мисалы конкретно түрдө мен мисалы айта албайм да эмне үчүн. Комага түшүп калган адамдын жанына балазымды жакындан кириш керек эмес? Жакына кирип чыгат. Бирок жанында турбайт. Жанында турган бир көргөндө чыгылат. Мен мисалы конкретно биз муну изилдей албайбыз. Вообще летальныйлерди биз деген өзүбүз история алып комиссионно ушул жерде кафедралар бар. Изилдейбиз өзүбүз. Эмне болду, кандай болду деп. Бирок конкретный случайда бул историянын баарын сразу эле ошол күнү бала каза болгондо эле келип судмедтин баары алып кетишкен. Вскрытие болгон. Ошон үчүн биз мындай мен дагы лишний маалымат силерге бере албайм. Мисалы бул жактагыларга айтыптыр да, апасыначы. Эми бул деген чудо болуп калышы мүмкүн. Миңдин бири комадан турса туруп кетет, же боордон айыкса айыгат депчи. Анан бул баланын баягы басып кете албасына көзү да жетпептир дарыгерлер, чын айтканда. Алардын сөзүнө таягуу менен айтып атабыз да, мисалы. Эгер аны билбесеңиздер, колдоруңуздан келбесе, мисалы башка мамлекетке баралы же башка жакка баралы, биздин колубуздан келбей калды деп коюш барбы? Убакыт жөн кетирип. Жок, антип айта албайбыз. Биз деген до конца өлгөнчө карайсыздар. Биз өлөт жетирли. Биз деген баарын жасап атабыз.
заведующийден сурап алгыла. Эми жанакындай ошо макул. следствияда Болду, ошондой жарайт, болду. сөздөр болуп атса керек. Макул, сизге неме? Суроолор. Бизде суроо сизге жок. Өзүңүз айттыңыз, заведующийдин өзүнөн сурап алгыла депчи. Сиз өзүңүз баягы жетекчинин орун басарга уруксат бердиңиз. Биз ага барып суроо бере берели. Рахмат. Мен уруксат кое тургуз. Мен уруксат бербейм. Эми айтпадыңыз Бул деген өзүңүз. след кара мени кара. Эже, Следствие жүрүп айтпадыңыз атат. өзүңүз, Следствие азыр жүрүп суроо алып аткөндөн деңиз. кийин жок, эми сиз мага келип деле сурап атпайсызбы догуруну? Жок, сиз Эчтеке билбейм. Жок, сизчи бул жердечи жөн адам Мен эмессиз. билем, бирок мен айта албайм. Эмнеге айта албайсыз? Эмнеге айта албайсыз? Следствие жүрүп Сиз эмне атат. үчүн берди Хорошо. иштеп атасыз? Себеп эмне үчүн иштеп атасыз? Кыйкырбаңыз мага. Эже. Жок, кыйкырам эле. Эже, Мен балам я 100 сизден саат болуп атат. Мен стоп, кыйкырбай алып качышым керекпи? Эже. Жалгыз баламды. Эже. Сен не десиң, туурабы? Кандай билбейсиң? Чимкент чагып атат, Чимкент чагып атат. Катайдан биякта бала келип атат. Инфекционный больница. Эже, Эже, подходящий Эже, кийимдерди. керек жок. Керек жок. Мында дегенмесиң да. Кайдан тапшыртасың я? Я. Заберите ее. Кандай заберите? Кандай заберите? Не понимаете вы? Не Да. понимаете, как? Потому что сен балаң дұрыс, сен де Өлігін жүкті. сен балаң дұрыс, сен де ошондосуң. Жалғыз балаң бар. Эже, сиз мага суроо бердирбей атасыз. Ушундай деп өчүргүлөчү болгулачы эле. Үчүн Я отам еще, өзү, я биздин еще вам редакцияга барды. вышла я. Я вообще имею право не говорить вам. Уберите камеру. Снимите тоже. Тогда разговаривать не буду. Все, этим делом занимается следствие. Первомайский РОВД. Жетекчи каякта өзү? Семинарда, бүгүн Кайсы деген семинар? семинар. Кайсы жерде? Бар ошол жакта Жок, кайсы семинарда, кайсы Ошо жерде? семинарда жүрөт. Жок, семинар кайсы жерде? Министрликтеби? Ушул жерде жүрөт, где-то билбейм. Семинарда жүрөт. Эми ал деле Негизи ал ошондой. жооп бериш керек да. Ал уж мен деле жооп берет. Ал деле. Конечно. Апасы келди, ыйлап атат, толтура дооматтын баарын айтып атат. Эгер мен ошонун дооматтары менен кошо чыгарып ийсем, врачтардын баары жаман деген сөз менен кетип калат. А мен ага ар биринен жооп алып берейин деп эле келдим бул жерге. Мен деле ошо ортодо атам эле силерди. Бирок мына өзүңүз келип, энеси жок эле келбейсизби? Анда калса мына. Билем деди, чогуу билем. Естественно, она, я ее понимаю. Мен аны түшүнүп жатам, күйүп атат. Каргайт, шилейт. Баягы сиз снимать эттиңизби видеого? Тоже ар жакта отуруп Биринчи алып, келип айланан жөнү каргады го бир аял. Билбей эле, көрбөй эле. Бул фульминантная форма вирусного гепатита деп коет. Бул деген 100% летальность. Вскрытие болду. Судмедэкспертизадан, вскрытиеден азыр мен аны да айта албайм. Азыр лишний бирдеме айтсам дагы туура эмес болот. Бул эң кеп чымында атат да, мына апасы, баласы эмне болуп өлгөнүн. Следствие мына бул Жок, башка иш менен жүрөт Жок, мисалчы, следователь. мисалы мен бир эле айтайчы, апасы, баласы эмне болуп өлгөнүн билбейт экен да. Эми ошол экенин аныктап. Ал ошо түшүнүктүү эле айтып койсо болот да, өзү Жок, түшүндүрүп. эми ошону түшүндүрүп тетирекке алып кетип атпайбы? Жок, эми түшүнсөңөр бизге Түшүнөм. келип алып эле монтип эле Мен эчтеке кылбайм эми. Анан азыр башталат комментарий. Уларды өлтүрүш керек, житириш керек, асыш керек. А причину смерти же вы же не знаете. Силер Ошо- билбей эле. ошо биле эле апасына сурап Эми коелу деп следствие деген айтат да, апасы дагы айтпайт буга. Мен дагы айта албайм бул жерде. Апасы билбейт па, уже айтыш керек болуп Эми ошол эки сотко бергенден кийин эми ошол эки апасына айтып беришет да. соттон кийин. Эми болуп атат да, эми сиз тем более юрист, вы должны знать об этом. Эми мен азыр муну ушундай пиар кылдың, кыйкырып өкүрүп, эми бүттү, байкуш энеси муну өлтүрүш керек, житириш керек, жумуштан чечилип алып ыргытыш керек. Ой, алып ыргыта беришсин. Биз деле чарчадык. Ушул сыяктуу бул сарык болуп түшкөн турбайбы балачы? Анан көбү мындай. Эми ошо заведующий кайтпай айтты. барат, Эми мына азыр келатат. Койгулачы, идите, все. Я даже с ним не собираюсь. Болду, все. Түшүнүктүү. Урматтуу түшүнсөчү. Азырыз. Көрүүчүлөр, биз бул жака келгенбиз. Бир канча жөнөкөй эле суроолор берип көрөлү дедик. Бердик. Анча мынчасына жооп алдык. Калгандарына тергөө аныктайт. Тергөөнүн жыйынтыгы. Сот чечет. Ийбаса маркум Нурсултандын денесинде ар кандай шектүү тактар бар экендигин жакындары кеч байкаган. Чындыгында бала эмне себептен жан берген? Дарыгерлердин шалакылыгыбы же кырсыкпы? Али суроо көп. Назир айым азыркы тапта уулун кимдир бирөө өлтүрүп койгондой эле сезимде жүргөндүгүн айтат. Эгерде дарыгерлер Нурсултандын боору чет мамлекеттен алмаштырыла тургандыгын алдын ала биле туруп билсе, балким башкача болмок. Балким кимдир бирөө анын баласын өлтүрүп койгондой сезимден арылмак. Кудайдын буйругу деген
сезим менен жашамак. Албетте, ар бир адамдын өзүнүн чындыгы бар. Биз эки тараптын тең чындыгын бергенге аракет кылдык, бирок бейтапкана жетекчилиги жооп берген жок. Андыктан биз тараптан бир тараптын пикирин гана берүүгө туура келди. Эгер жугуштуу оорулардын республикалык клиникасынын ооруканасынын жетекчилиги бизге өздөрүнүн чындыгын айта турган болсо, эфирибиз дайыма ачык.